Мен атым Нуржигит, фамилия Мамбеталиев. Мен Алатай мамлекеттик жаратылыш парктын Кара суу участкасына 7-чи обходтун эгермин. 2016-жылдан бери ушу Кара суу көлүндө иштеп келебиз. Ошол жердеги малчылар менен, келген адамдар менен, туристтер менен тыгыз байланышта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаратылышты баарыбыз чогуу сактайлы. Сиз дагы, биз дагы бүткүл Кыргызстандагы жарандар сактаганга аракет кылалы. Биз эгерлер эмес, ошо баары сактаганга аракет кылалы деп жүрөм. Мен эртең менен тоого кетем, Султан. Анан тойлорду карап, уйларга чөп салып, анан каядан буз берер. Мен бул кесипти тандаган себеби өзүм айылда жашаганымга байланыштуу. Ушу жаратылыш мага жакын. Жаш кезимден чоң апамдын, чоң атамдын колунда чоңойдум. Жайлоодо мал бакчы, уй саачы, жаратылышта тоодо кийиктерди, иликтерди көрүп жүрдүм. Анан ушуларды коргоо максатында, сактап калуу максатында ушул кесипти сандадым да. Тоодо кыйналбайбыз да. Түшкөн жерден такалап да. Универсал болуш керек да. Үйдөн чыгып кеткенде 3 күнгө, 4 күнгө чейин обходко кетем. Кийинде 2 күн болуп калат. Бирок үй шартымды баарын даярдап кетем. Мен Кудайга шүгүр балдарым чоңоюп калды. Ошолор өздөрү жасайт. Менин жумушум жаратылыш менен болуп калды. Тоону сактоо, жаратылыш сактоо болуп калды. Калган үй жумуштарын ушу балдарым өздөрү аткара берет. Мен болгон күч аракетимди тоого жумшайм. Караба, караба дейм. Алёшка, караба. Эй! Бул жаман. Ата кетет да, ата тоого кетет да. Эй, ата тоого кетет. Мына булар карим. Ата пока де, жүр. Эй, муңгачы. Мен алып тур. Алып турар. Анан ата кетет да. Мен жаба телефонум. Болду. Неберге тартты. Биз эгерлер жаратылыш парктын ичинде биотехникалык иш-чаралар жүргүзөбүз. Чымчыктарга уя жасоо, кийиктерге туз салуу, жана чөп байлоо, шыпыргы байлоо деп коет. Ошол жердеги жаныбарлар менен тыгыз байланыштабыз. Биз аларды жана браконьерлерден сактап келатабыз. Тарт, өзүң тартпас бол. Мына бутун салгандан кийин эметесиң да, чагысың аттап кете. Оп. Эй, кабыл. Эй, тиңиш калады. Кете тайлашты. Ажеге түштү. Кара келип кетти. Yo, bismillah. Biz 2016-жылы 3-майдан баштап бара баштадык. Чулдукке Талды суу жер деген жерден атайын үстүнөн кыдырып караганда 16 баш эле кийик көргөнбүз. Азыр күздө санакта 60тан ашык өткөр алдык. Эликтерди деле бир 5-6-ны көргөнбүз. Ал 40тан ашык өткөр алдык санактан. Жаныбарлардын көбөйдү. Айырмачылык чоң. Майда арчалар пайда боло баштады. Анан кийиктер качпай калды. Койчулардан да качпай калды, малчылардан качпай калды. Унта катуу болбой калды. Азыр баары жакшы. Таштаган тузубузду кийиктердин жегенин далилдедик. Чымчыктарга уя жасадык, кумурскалардын уюктарын тоздук. Чөптү кийиктердин жегенин да далилдедик. 9-8 секунд кетти. 0.33 25 0.98. Кеттикпи? Биз фотолабышканы илбирстерге, кийиктерге коюп атабыз. Адамдар көрүп калбаш үчүн таштардын арасына жана бийигирээк арчаларга, зоокаларга коебуз.
Биякта адамдар көп жүрөт. Алар көрүнүп кала турган камераларда. Ошон үчүн бийигирээк жерлерге жана жакшы таштардын арасына жакшырып коебуз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Qanday yaxshiңarбы? Kelgan ekansizlar. Yo'lungar bolsun. Көлүк бар болсо, ирет кыдырып кетели деп келгенбиз. Жакта кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылык жок, тынччылык. Мынтыктын үнү Аман эсен. Аямал бизге угулбайт. Жан жаныбарлар жүрөбү? Тынч эле, жан жаныбарды көрүп атабыз эми алыстан. Көбөйүп калдыбы? Emani Kuday'dın malı iken anı kantip sanaysın. Biri gelip biri ketip atkandыр da. Kalınca jüröt. Özüңүз жакшы жүрөсүз. Özümüz bacılda atırgılık. Bir браконьерство болуп атса же bir чоочун кишилер жүрсө кабар берип койгонго аракет кылыңыз, а? Эми biz jogorta болот экенбиз ылдыжанан келип кетип калабы аны деле байкай албайбыз мал менен болгондон кийин. Азырынча билинбейт да. Тынч эле. Башка эч неме жок. Жакшы барыңыз. Meylanda. Silerge dağ jol. Ya barına ne öğren sana tekesin. Gempirin kalıp kaladı gene. Martin sonu. Etten Allah. Baskanla joldur ter değiştir. Kudayga şükür. Giyik sanakta biz kırga çıkıp GPS менен үйдөн калибровка алып күйгүзүп кетебиз. Биз кийикти көрүп дүрбүн менен санак алабыз. Бирөө бланка толтурат, бирөө дүрбүлөйт, бирөө GPS иштейт, ордуна жылып кетсе координат алмашып калат. Көргөнүбүздү гана жазабыз. Кайсы территория, канчанчы координат, канча высотасын, деңиз деңгээлинен канча бийикте турат, бүт ошону жазабыз да. Ошо менен аны аныктайбыз. Ошол менен санакка кирет. Бүт менен кичине кыргылайлы. Koyar kaymaklardan öpüyorsunuz da. Iya. Обходко жалгыз келбейбиз. Жалгыз келгенде бир кооптуу жолдору татаал, жыгылып калсаң эч ким көрбөйт. Экинчиден браконьерлер көп болуп калса колубуздан келбей калат жалгыз. Ошон үчүн жалгыз келбейбиз. Жанымдагы биз менен чогуу иштешип жүргөн эгер жигиттер булар баарыбыз биргеликте иш алып барып жүрөбүз. Булар бири-бирибиздин тилибизди угабыз биз. Бул агаларыбыз эмне десе да аткарабыз. Мен эмне десем бул агаларым аткарат. Ошон үчүн бул балдар чын жүрөктөн жаратылышты сактайм, келечек муундарга коргоп калтыралы деп жүргөн жигиттер булар. Я азыр бул чайник кайнаса, мына толтуруп алалы. Gün de bir kötü. Bunlar işte. Бул браконьерлерде куралдар болот. Өзүбүздү сактап калууга, өзүбүздү защита кылганга да эч кандай нерсе жок. Мындайча айтканда камчыдан башка куралыбыз жок да. Ушул эң кооптуу маселе.
татаал жолдор бар. Алардан да өтөбүз, аракет кылабыз өзүбүздү өзүбүз сактаганга. 3-4 жүрөбүз. Кышында бир топ эле суук, аерде карды күрөтүп отурганга бизде шайман жок. Карды таптап, анан клёнканы салып, үстүнө чатыр тигип жатып алабыз. Спальный мешокторубуз жылуу. А жайкы ал эч нерсе эмес, жайкы күзгү, жазгыга, ал погодаларга баарына туруштук беребиз. Кышында гана кыйналабыз. Эми кышкы ошондой болот да. 5 күн үйдө аттарыбызды салдырабыз, аттарыбыз аябай кыйналып кетет. Кайра 2-3 күнгө барып келе беребиз. Мына жерге жеген экен. Буну сүлөөсүн жеген. Кеп, ийизи мындайынан кетип атат да. Мына сүлөөсүн ийизи кетип атат. Бул көлдүн объему 384,5 гектар, узуну 8 километр. Балыктын 4 түрү бар. Мында асман, байырлаган балыктары. Салынган балыктар маринка 76-77 жылдар салынган экен. Форель, пелеттер бар. Ушунда биз балык кармагандарды токтото албай кыйналдык. Наркыл тескей бетинде ат да жүрө албайт, жөө да жүрө албайсың, сетка салып койсоң ала албайсың, бизде лодка жок болчу. Прон Геф тарабынан азыр моторлуу катер берилген. Ушул катер менен сеткаларды тазаладык, көлдү тазалап алдык. Мына азыр муз болуп турат. Жаздан баштап Кудай буйруса катер ошол жерде турат. Бизге Прон Геф тарабынан кийимдерибизди, ат жабдыктарыбыз, аттарыбызды, дүрбү, GPS, фотолабышка баардыгын камсыз кылды. 54 болду. 51 экен да. 51. Жарылып кеткен жер экен да. 98 маршрут. 12-ден 9 мүнөт өттү. Азыр 10 күндө бир барабыз. Жол алыс. 2 жолу обходко барганда GPS-ди жана толтурган бланка же болбосо мындай акты түзүлүшү мүмкүн. Ушуларды 2 обходко барганда бир алып барып конторго алып барып турабыз. Себеби жол татаал менде 70 км турат. 20 км өтө эле таш, жаман жер меники. Биз азыр эле обходтон келдик. Аяктагы күзгү учетту жүргүздүк. GPS менен тректерди, маршруттар түшүрдүк. Анан көлдүн музунун калыңдыгы канча экенин баардыгын сантиметрлеп жазып азыр алып кетип атабыз конторго. Фотолабышкаларды алмаштырдык. Ошо фотолабышкадагы сүрөттөрдү өткөрүп беребиз. Көлдү жана токойлорун баардыгын телефонго видео материал кылып, сүрөт кылып тарттык. Ушуларды өткөрүп беребиз. интернет болмай келмей экенбиз да. Так, бир трек, 2 трек, 3 трек, токтолуп айылына. Мен жеке өзүм жумушуман тапкан каражатым өзүмө гана жетет. Токтогулга барганда машинага бензин куюп, бизде аттын такалары тез-тез ыргып турат. Атыма такалам, тамак аш өзүмө тоого барганга. Сизге берген флешкаларды өткөрүп алгансыз, текелерди. Кайра сиз бергенде бошотуп берген алып барып өткөрүп койдук. Бул мамлекеттин жумушу, мага чейин иштеп келген, менден кийин да иштей беришет. Мен жаратылыштын жок болуп кетүүсүнөн корком. Ушунча эмгек кылдык. Бирок биз кетсек дагы биздин ордубузга чын жүрөк менен иштеген, биздей кылып сактап кала турган балдар келсе болду. Бизден кийинки муундарга ушу жаратылыш сакталып, жан-жаныбары жомок болуп калып кетпей, эртеңки күнү биздин балдарыбыз же неберелерибиз ушундай жан-жаныбарлар болгон экен. Биз аны телевизордон эле көрүп атабыз. Ушундай токойлорубуз болгон экен, ушундай көлдөрүбүз болгон экен. Ушулардын баарын жок болуп кетиптир.
дебей ошонун баары сакталып келечек муундарга таза өткөрүп берсек деген эле чоң үмүтүм бар.